жаштар канатынын кезектеги кайрымдуулук иши боюнча адреске келдик. Мына азыр карындашыбыз Алиядан кабар алганы келдик. Ассаламу алейкум, мекендештер, урматтуу кайрымдуу инсандар. Биз сиздерге Мекенчил жаштар канатынын кезектеги кайрымдуулук ишин чыгарып атабыз. Бул мусунда Жумадил деген инебиз, бир тууганыбыз, кичинекей болсо дагы мекендешибиз, 2 жаш 11 айлык болуптур. 1 айдан кийин 3 жашар болот экен. Бирок ошол төрөлгөндөн бери эле Кудайдын берген сыноосу экен, ооруп жакшы боло албай атыптыр. 3 диагноз менен ооруп атыптыр. Ошого колдон келишинче жардам берип койсок туугандар. Азыр эми бири-бирибизге жардам колун сунганыбыз өтө жакшы болот. Буюрса, ушул жигитибиз дагы аман эсен чоңоюп, эл катарына кошулуп, Кыргыздын келечегине өзүнүн салымын кошкон жигиттерден болушун тилеп кетебиз. Сөздү сизге берсем, Ассаламу алейкум, мусулман бир туугандар. Ушул наристенин биз сыяктуу болуп, көзү көрүп, энесинин күлкүсүнө, бир туугандарынын шаңына ошондой жакшы кубанычтарга бөлөнүшүнө биз да себепкер бололу. Урматтуу туугандар, кайдыгер карабаңыздар, колдон келишинче жардам кылыңыздар. Көптү көрсө көл болот. Мен билем, кыргыз элибиз, мусулман калкыбыз мындай нерсени четке какпайбыз, баарыбыз бирдикте, бир күчтө. Ушул жигиттин жакшы болуп кетишине буйруса, баарыбыз тең салымыбызды кошобуз деген терең үмүттөмүн, ишеничтемин. Кудайым буйруп ушул Жумадыл жакшы болуп кетсе, мындан жакшы бизде жеңиш жок. Ушул жигитибиздин жакшы болуп кетишине барыңыздар, салымыңыздарды кошосуздар деген үмүттөмүн. Рахмат. Урматтуу мекендештер, Жумадылдын кичине баянын өзүнүн энесинен угуңуздар. Анан сөзсүз жардам беребиз деген үмүттөбүз. Ушул инебиз дагы эл катары шыпа таап кетсин. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Султанова Алия, менин балам Сапарбаев Жумадил ошо 2018-жылы төрөлгөн. Төрөлгөндөн бери төрөлгөнүнө 3 күн болбой жатып эле ошо эпилепсия оорусу менен ооруп калды. Азыркы убакта ошо баламдын азыр көзү да көрбөй атат, мойнунда кармай албай, отура албай атат, баса албай атат. Кыргызстандан 3 диагноз коюп коюшту бизге ошо. Азыр биз Москвага келдик. Москва жергесиндебиз. Азыр ушул жактан больницага көрсөтөлү деп келдик. Буга чейин дагы сиздердин жардамыңыздар менен, кыргыз элинин жардамы менен Турцияга алып барып келдик. Турцияга алып барганда аябай эле кымбат болуп калды. Обследованиясына эле 1 миллиондой акча кетет экен. Баламдын ушул бутунун тырышканына эле $19,000 сурашты. Биздин каражатыбыз ага жетпей калды. Ошондуктан Москвага дагы күчтүү врачтар менен сүйлөшүп ушул жакка алып келдик. Буюрса дагы келгенибизге 1 жума боло элек. Бул жактан дагы башын томографияларга тарттырып, дагы диагноз коюп, анан баламдын операциясын дагы өздөрү чечип беришет экен. Ошол азыр ушинтип эле жатат төрөлгөндөн бери. Жок дегенде көзү көрүп кетсе жакшы болот эле деп үмүт кылып атабыз. Балам, сиздерден жардамыңыздарды сурайт элем. Аллахым шифасын берип, өзүңүздөр себепчи болуп бериңиздерчи деп суранат элем. Балама жардам берип коюңуздарчы деп өтүнөт элем. Ошо бизди бөтөн жерде, бөтөн элде калтырбай, өзүңүздөр бизге жардам берип, баламдын айып кетишине, бутунан туруп, көзүнүн көрүп кетишине жардам бериңиздерчи деп суранат элем. Алия карындашым баары жакшы болот буюрса. Кайрымдуу инсандарга дагы бир ирет кайрылабыз. Биздин группага кошулуңуздар, YouTube каналыбызга кошулуңуздар, анан көбүрөөк таратканга аракет кылыңыздар. Ушундай жардамга муктаж болгон инсандарыбызга, мекендештерибизге жардам колун сунуп алганга жетишели. Биз дагы, урматтуу мекендештер, Мекенчил жаштар канатынын атынан аз да болсо салымыбызды кошуп кетели деп келдик. Биротоло ошол YouTube каналыбыздан мекендештерге жеткирели деп келдик. Аз да болсо алып коюңуз, жардам тийип кетсин.
Урматтуу кыргыз элим, дагы бир айта кетчү нерсе, ушул видеонун астындагы Сбербанк картасына, эл сомуна, телефондоруна байланышып өз жардамыңыздарды аябайсыз деген үмүттөбүз. Буйруса Жумадылды Москвадан жакшы болуп, Кыргызстанга көзү көрүп, ушу Кыргызстандын топурагын өз көзү менен көргөндү Кудайым насип кылсын дейбиз. Сиз да көп ойлонбоңуз, баары жакшы болот. Кудайым сизге сабыр, өзүңүзгө да ден соолук берсин. Ушул жигиттердин урматын көрүүнү сизге Кудайым насип кылган болсун. Дагы бир айта кетчү нерсе, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулман бир туугандар, 2-июль күнү мониторингке алып барып, очередке жазылыптыр. Ошого дагы каражаты бир аз жетишсиз болуп аттыр. Кайрымдуу калкым, кайдыгер карабастан ошол жагына дагы колдон келишинче жардам кылып, мен соопчулук иш кылам деген, мен кыргыздын жигитимин деген жигиттер болсо, агалар, инилер, кайдыгер карабастан кабарлашып коюңуздар. Ушул видеонун астындагы номерге түзмө-түз ата-энеси менен байланышсаңыздар, сиздерден өтө суранып кетчү нерсе.